Төраган Нурланбек Шакиев Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Жолугушууда төраган Нурланбек Шакиев Россия Кыргызстандан ишенимге негизделген стратегиялык өнөктөш экенин белгиледи. Мындан сырткары баарлашууда парламент башчы экономикалык байланыштарды чыңдоо, түз аба каттамдарынын санын көбөйтүү, Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарына киргизилген чектөөлөрдү жоюу жана чек арадагы тоскоолдуктарды азайтуу, кыргызстандыктар үчүн миграциялык саясатты жөнөкөйлөштүрүүнү сунуштады. Ошондой эле ар кандай себептерден улам Россиянын абактарында камалып жаткан кыргызстандыктарды мекенине экстрадициялоого мамлекеттик думанын төрагасын көмөктөшүүгө чакырды. Ошондой эле Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев федералдык жыйындын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен да кезикти. Анын жүрүшүндө эки мамлекет ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу, парламенттер аралык байланыштарды кеңейтүү талкууланды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттык делегация Түркияга иш сапар менен барышты. Анын алкагында Анкара шаарында өтө турган түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын кезектеги жыйындарына катышты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Түркия Республикасынын улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушту. Алгач төраган Нурланбек Шакиев Түркияда катталган зилзалага байланыштуу көңүл айтып, көп адамдардын өлүмүнө алып келген табигый кырсык тууралуу кабарды кыргыз эли терең кайгыруу менен кабыл алганын кошумчалады. Андан тышкары Кыргызстан менен Түркиянын ортосуна калыптанган алакаларга жогору баасын берген Жогорку кеңештин төрагасы анын ичинен билим берүү, саламаттыкты сактоо тармактарындагы байланыштар жигердүү өнүгүп жатканын эске салды. Ошондой эле соода, экономикалык кызматташтык тууралуу да сөз кылган Нурланбек Шакиев бул жаатта Кыргызстан менен Түркиянын өнөктөштүгү жогорку деңгээлде экенин белгиледи. Ал эми Түркиянын улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп каргашалуу табигый кырсыктан кийин биринчи кол сунган мамлекеттердин катарында Кыргызстан турганын белгилеп, көрсөтүлгөн колдоолор, жөнөтүлгөн боз үйлөр үчүн ыраазычылык билдирди. Эки өлкөнүн ортосундагы парламенттердин кызматташтыгы дагы бир жаңы чекке чыгып, мына биз сиздер менен бул жаатта тыгыз иш алып барууга абдан кызыктарбыз. Тактап айтканда ошо депутаттык комиссиялар, парламент ичиндеги комитеттер, фракциялар сиздер менен мындай тыгыз иш алып барып, парламенттик кызматташтыкты дагы тереңдетип, дагы жакындатууну биз көздөйбүз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттык делегация түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын 12-чи пленардык жыйынына катышты. Түркия Республикасынын Анкара шаарында өтүп жаткан жыйында парламенттик дипломатия, адилеттик дүйнө үчүн, энергетика, миграция, азык-түлүк деген темада талкуу болду. Төрага Нурланбек Шакиев түрк бага мүчө өлкөлөрдө болуп өткөн акыркы окуяларга токтолуп, боордош мамлекеттер бири-бирин бардык учурларда колдоп келе жатканын белгиледи. Төрага боордош элдерде энергетика, миграция тармактарында жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жаатына биргелешип иш алып барууга чакырды. Андан тышкары Кыргызстан 2030-жылга карата парник газдарын чыгарууну 43%га кыскартып, 2050-жылга чейин жашыл өнүгүү платформасында көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүүнү пландап жатканын айткан Нурланбек Шакиев ушул пландарга жана максаттарга ылайык энергетика тармагында бир катар долбоорлорду ишке ашырууну көздөйбүз. Алсак Кыргыз Республикасы бүткүл Борбор Азия чөлкөмүнүн гидроэнергетикалык ресурстарынын 30%га жакынына ээ деди. Ошондой эле миграциялык көйгөйлөрдү чечүү багытында парламенттер аралык диалогду күчөтүү зарылчылыгына токтолгон Жогорку кеңештин төрагасы азык-түлүк коопсуздугу дагы негизги маселе экенин кошумчалады. Белгилей кетсек, пленардык жыйынга Жогорку кеңештин депутаттары Чолпон Султанбекова, Айбек Осмонов жана Улам Бакасов да катышты. Урматтуу кесиптештер, бизди курчап турган дүйнө абдан тездик менен өзгөрүүдө. Мындай олуттуу кырдаалда парламенттик дипломатиянын тынчтыкты жана адилеттүүлүктү орнотууда салымы абдан чоң. Мындан улам бүгүнкү жыйыныбыздын темасы парламенттик дипломатия адилеттүү дүйнө үчүн энергетика, миграция, азык-түлүк деп аталышы абдан маанилүү. Бүгүн биз башкы маселе кылып талкуулап жаткан теманы парламенттер аралык бирикмелердин, ошондой эле эл аралык уюмдардын аянтчасында карап, бир тууган өлкөлөрүбүздүн элдеринин жаркын келечеги үчүн жалпы көз карашыбызды билдирүүбүз зарыл деп эсептеймин.
Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова Түркпанын айым депутаттарынын тобунун экинчи жыйынына катышты. Муну менен катар эл өкүлү айымдардын укуктарын кеңейтүүдө саясий, экономикалык жана социалдык өнүгүүнүн маанилүү бөлүгү экенин айтты. Депутат Улан Бакасов да Түркпанын алкагында жаш парламентарийлер тобунун экинчи отурумуна катышты. Анда депутат сөз сүйлөп, жаштар бул экономиканын өнүгүшүнө салым кошуудагы бардык мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон баалуу ресурс экенин белгиледи. Глобалдык өнүгүүгө жана социалдык экономикалык маселелерге байланышкан көйгөйлөрдү чечүү максатында жаштарды бардык тармактарга чечим чыгаруу процесстерине тартуу зарылдыгы бар деди. Түркпанын социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын төрагасы депутат Айбек Осмонов аталган комиссиянын сунуштары тууралуу баяндама жасады. Комиссия тарабынан даярдалган сунуштардын бири баллон билим берүү системасы киргизилген алдыңкы университеттер менен кызматташып тажрыйба алмашуу, мындан тышкары билим берүү системасында фундаменталдуу реформаларды жүргүзүү керектигин ырастады. Эл депутаттары парламенттин ар кандай маселелер саат учурунда социалдык экономикалык көйгөйлөрдү көтөрүштү. Анда парламентарийлер турак жайларды куруунун абалына өзгөчө көңүл буруп, курулуш компанияларынын жоопкерчилигин күчөтүү, мамлекеттик чек арада кырдаал, эскилиги жеткен жолдор, мектеп, бала бакча маселелерин чечүүнү министрлер кабинетинин жооптуу адистерине табышташты. 20 апрель күнү Манас айылында мектепте ташыган автобус авария болуп, кичине кырсыкка учурадык. Ошол жерде 27 бала бүт бары больницага түшүп калды. Кудайга шүгүр дейли, 4 балабыз реанимацияда ятып калды эле, ошонун 3-өөнү бүгүнкү күндө ата-энелери алып кетти. Урматтуу Алмазбек Акжанович, ошол жерде биз мектепти айтса эле, баягы эки эле сөз дегенди айтасыңар да, мектепте бүгүнкү күнү 3,5 миң бала окуп атат. 900 орун, 20 орунду мектеп. Ошо мектебиз качан бүтөт негизи? Мына 3 жыл болду башталганына, дополнительный корпус салуу боюнча. Бүтпөй турган маселелердин бири. Бишкек шаары боюнча жанагы көп кабаттуу үйлөр курулуп келатат, барыңыздар билесиздер. Ошол үйлөр кандай эме менен алынган бардыгыбыз билебиз. Баягы 5 жылга деп арендага деп алып, үйлөрдү куруп, үйлөрдү сатып элдерибизге. Ошол баягы квадратын ар бириңиздер жакшы билесиздер, $1000 кем эмес. Ошол үйлөрдү сатты дагы арендага деп 5 миң, 10 миң, 100 миң сомго чейин алганда, үйлөрдү сатты дагы алар бүгүнкү күнү жок. Жер кайра эле мамлекетке өтүп туруп калды. Пайдасын болсо, ошол үй кургандар көрдү дагы бүгүнкү күнү 1 тыйын салык төлөнбөй, же мамлекетке 1 тыйын пайда келтирбей, баягы чөнтөгүнө салып алып кетти. Калнамүдүн району боюнча айыл аймактардын башчылары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары жер маселеси боюнча көп суроо берип атат да. Анткени 1000ге жакын жергиликтүү тургандар үй салган жер тилкесин алууга кезектеп турушат да. Ошол себептен жергиликтүү депутаттар элдин сөзүн сүйлөп баштаганда бийлик башка ыкмага өттү дейт да. Мисалга алсак, Таштөбө айылындагы 32 гектар жерди кескилеп ар кандай курулушка берилип жатат. Тургундар ошо суроону көтөрсө, башка жакка болуп кетип атат да. Өкмөттүн балансында деп жооп айтып атат. Туура жер дейюре айыл өкмөтүндө болгону менен фактически башка мамлекеттик түзүмдөгү кызматкерлер ээлик кылып жашап калышат экен. Байтик айылында мисалы 27 гектар бар, элге бериле турган. Аны бизге бербей, сары майдай сактап отурушат дейт. Эмитен айтып жерибизди алып коюшпасын деп көзөмөлгө алып коюңуздар деп суранып атат. Мына ушул жылдын 20 апрелинде 30 мектепте жана окуу жайларда ушул жалган жардыруучу маалымат бар деп дүрбөлөңгө салды. Ал эми кечээ күнү 34 мектепте ушундай факттар катталды. Жардыруучу заттар бар депчи. Бул эми караңыз, мына бул мамлекет канча бул зыян алып келип жатат, миллиондогон, канча окуу процесстер үзгүлтүккө көчүрүп жатат. Канча окуучулар, мугалимдер, ата-энелер, жарандар бул оор моралдык зыянга кириптер болуп жатат. Бул мен айтарым, бул жагдай боюнча өкмөт деңгээлинде натыйжалуу бир иш-чара өткөрүш керек. Канчага чейин уланат бул нерсечи? Керек болсо мыйзамды күчөтүш керек. Мына азыркы мыйзам боюнча, мына кылмыш жазык кодексинин 59-беренесинде жоопкерчилик көрсөтүлгөн 50 миң сомдон 100 миң сомго чейин, же болбосо 5 жылга депчи. Ал эми 1997 жылда ушу 1 миллиондон 2,5 миллионго чейин
же болбосо 5 жылга 8 жылга чейин жоопкерчилик каралганда. Ошон үчүн мен сунушум бул жоопкерчилик күчөтүш керек. Менин дарегиме Талас областынын айыл өкмөттүн башчылары кайрылып жатат. Себеби дегенде былтыркы жылдын бюджетинен ашып калган акчаларды Минфин тарабынан январь айында кат келиптер иштетүүгө тыюу салынат деп. Качан кабинет министрдин буйругу келмейинче деген. Ошон үчүн бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр арык тазалаганга өздөрүнүн каражатын таппай мына күтүп атат. Мына 4 ай болду. 4 айдан бери ошол буйрук келбей атат. Баягы тыюу салуу алынбай атат да. Ушуну бир жакшылап карап көзөмөлдөп берсеңиз, себеби дегенде бул маселе жалаң эле Талас областы эмес, республика боюнча маселе болуп атат. Бардык жер-жерлердеги айыл өкмөттөрдүн бардыгы ушундай маселеге туш болуп атат да. Лейлек району Баткен облусундагы Борбордон 1200 километр алыстыкта жайгашат. Жергиликтүү тургундар бүгүнкү күнү 1 сутка бою жол жүрүп анан жетишет Бишкекке. Себеби авиабилеттер өтө тартыш болуп, андан сырткары билеттин баасы 5300, 5900га чыгып кетти. 6000 да. 6000 бул биздин жергиликтүү тургундар үчүн бул өтө бардык элдиси 12000ге чыгып кетип атат. Билет тартыш. Ошон үчүн элдин ичинде абдан нараазычылык күчөп атат. Алмаз Акынжанович ушуну карап май айынан баштап жумасына Бишкек Разаков, Бишкек Баткенге каттамдарды жумасына бир жол эмес 3 жолу кылсаңыздар. Анан билеттин баасын арзандатуу жагын жолго койгула. Бул мындай болбойт. Кудай карап турат, айланайын. Чек арада жашаган эл болсо анан 6000 сомдон билет деген бул эмне деген тимеле баа күйүп кетип атат го бул жерде. ЯИСке мурун кирип атканда Таможня союзга биз баарыбыз кубанганбыз да. Ошо айыл чарба багытындагы биздин продуктуларды Россияга түз алып барып, түз сатабыз дегенбиз да. Андай нерсе болбой жатат да. Ошон үчүн ошону мында жакшылап талкуулап, Минэконом же болбосо Кабминдин деңгээлинде талкуулап ошону чечсе жакшы болот эле да. Анан ошо ЯИСте отурган биздин комиссиядагы мүчөлөрүбүз, кызматкерлер, алар деле бир келбейт да, бул жаккачы бир бияка келип, биз парламентке келип, бизге мындан аркы багыттарыбыз кандай, ошол жагынан маалымат берсе, ошолорду чакыртсаңыз угалы да. Торгортко кирип аткан жакта машиналар 20 километр очередте турат экен да. Анан ошол жерге дагы бир кандай ошо условиясын түзүп берсеңиздер. Ошол эмеге бир диспетчерский пункттарды орнотосуздарбы, ошого условия түзүп берсеңиздер, ошону көңүл буруп коюңуздарчы ошол боюнча. Жогорку кеңештин ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жана мекенчил депутаттык тобунун кошмо жыйыны өттү. Анда фракция мүчөлөрү өнүктүрүүнүн улуттук программасы боюнча маселени карашты. Жыйынга Бактыбек Сыдыков менен Элмурза Сатыбалдиев жетектеген фракциялардын жана депутаттык топтун мүчөлөрү, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган тийиштүү мекемелердин жетекчилери катышты. Отурумда Акылбек Жапаров 2026 жылга чейин белгиленген Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу маалымат берди. Программада социалдык экономикалык өнүгүүгө шарт түзүү аркылуу жарандардын бакубаттуулугун жогорулатууга багытталган иш-чаралардын 5 жылдык планы иштелип чыккан. Жыйын суроо жооп иретинде өттү. Акылбек Сөнбекович, мына экономика боюнча сөз жок, бюджет боюнча сөз жок, көтөргөн боюнча сөз жок. Алардын баарын ар дайым айтып келип атат. Кандай жумуштар жасап аткандарды да айтып атасыңар да. Эч бир ушунча канча жол бул жерге келсеңер дагы бир кадр саясаты боюнча эч бир оюңарды айтпадыңар. Же алдыга койгондо ушу кадрды бүгүнкү күндө кандай кылып дайындап атасыңар? Аны бүгүнкү күнү аппарат президенттен, администрация президенттен кайсы бөлүм иштеп атат? Мына өзүңүз жакшы билесиз. Кээ бир министрлер мына өткөндө жогорку кеңеште дагы ушундай сөздөр болду. 2 жылда 4-төн 5 министр алмашып кетип атат. Эмне себеп болуп атат? Кадр саясаты өтө кылдат саясат. Сиз билесиз, советтер доорунда даярдалган кадрлардын акыркылары отурабыз десек болот. Бир 55-тен ары отурган возрастка келгендер. Калгандары мына 90-жылдан кийин тарбия алып, билим алып калган кадрлар экен. Алардын баарын биз резервке коюп, бул Садыр Нуркожоевичтин талабы.
государственный муниципальный служба боюнча алардын тажрыйбасын, билимин текшерип, карап туруп анан коюп атабыз. Урматтуу Акылбек Сөмбекович, мындай кызматтык тартип, кызматтык этика деген болот да. Кээ бирки сиздин орун басарларыңыз мына бүгүн айтып коюлуш, биздеги маселе эң элибизде социалдык маселелер өтө көп. Бирок ошол эле социалдык секторду тейлеген орун басарыңыз бүгүн жок. Биздин комитеттерге чакырса келбейт. Кечекинде келип айтыптыр, мен бул кишилерди бар экенин билгенде комитетке келмекмин деп. Эмне башка депутаттар депутат эмеспи? Же силер ушундай саясат кылып атасыңарбы? Мына өзүңүз жакшы айтып кеттиңиз, биз бири-бирибизди колдогон фракциябыз деп. А колдоп койсо, мындай башка жагын алат экенсиңер да. Азыр бир жолугушуулар бар экен, ошону менен иштеп атат, келип калса керек. Кыргызстанда балдар лагерлери, курорттор биздин ата-бабаларыбыздан калып келе жаткан мурастарды талкалап атышат да. Кече Аламүдүн районуна барып келдим, 6,5 гектар жерди талкалап коюштур. Жалал Абад курорттору, ушуларды кайтаруу боюнча оюңуз кандай? Жакын карада профсоюздар ээлик кылган пансионаттардын баары инвентаризациясы бүтөт. Кылмыш иштери козголгон, ошолордун жыйынтыгы менен бир чечимге келебиз. Кылмыш ишини карап аткан тергөөчүнүн баарын сатып алыптыр. Биз иштеп атабыз. Ошого өзүңүз киришип койсоңуз да. Биз киришип, азыр урматтуу Садыр Нуркожоевичтин контролунда турат. Буюрса, жакын карада бул чечимдер болот. Биздин коомдо жанагындай маданиятсыз жарандарыбыз, блогерлер, чала сабат журналисттер, биздин мамлекеттин өнүгүүсүндө тоскоол болгон жарандарыбыз иштетпей жатат. Видеого тартып эле соцсеттерге чыгарып берип атат. Биз соцсеттер менен жашап калдык да. Биз мамлекеттик мекемеде иштеген, айыл өкмөт болобу, акимдер болобу, мэрлер болобу, биз иштете албай жатабыз. Biz ошолорго тескерисинче поддержка берип иштешибиз керек да. Видеого чыгарып берсе эле алардын жумуш ордунун карап четтетпей. Ушуга оюңуз кандай болот? Айтып коюңузчу. Абдан туура. Биз эми ошо социалдык тармактарга чыгып аткан роликтердин баарына көңүл бура баштагандан кийин алар андан бешбетер катуу от алып атат. Бирок ар бир кадрыбызды биз коргогонго даярбыз. Администрациядан балдарды жиберип, чоңалай көмүрү боюнча дагы абдан катуу ызычуулардын баары жарым жылдан бери токтобой койду эле. Барып көрүп, тактап келип, акимин коргоп, алар өзүнүн жумушу менен иштеп атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагында канча ири өнөр жай иштеп атат? Канчасы токтоп турат? Кандай пландар? Кыскача айтасызбы ошо боюнча? Эльшер Абилович, негизи ири өнөр жайлардын көлөмүнө караш керек. Иштеп аткан ири өнөр жайлардын баары тең иштеп атат. Азыркы күндө биздин программанын алкагында презентациябызда бар болчу, 100 ишкананы киргизе турган биздин планыбыз бар. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей, азыр бардык шарт Акылбек Сөмбекович да буга чейин айтып кетти. Ушул ири ишканаларды түзгөнгө толук шарттардын баары түзүлдү азыр. Азыр мына наркотикалык заттар боюнча жаш балдарды вербовать этип атышат. Муну баарыңыздар көрүп атасыздар, мына социалдык сайттардан да окуп атабыз. Ошолордун келген маалымат боюнча 100 000 сом төлөшөт экен ушул балдардын реклама кылгандарына. Укук коргоо ички иштер министрлиги барбы ушул боюнча? Ушул боюнча бир иштесиңер. Иштегиле бул боюнчачы. Себеби дегенде аны реализация кылгандарга 200 000 сом төлөйт деген маалыматтар бар. Бул биздин бүгүнкү күндөгү эң чоң маселе болуш керек. Ушуга биз жооп берип коебуз, кандай иштер болот ушул боюнча? Ички иштер министринин орун басары Абдиев Нурбек. Кумузбек Кушалевич, туура маселе азыркы кезде ошол жаш балдарды наркозат саткандарга аралаштыруу максатында аракетти кылган биздин башка чет өлкөдөн келген жарандар бар. Ал боюнча биз жергиликтүү органдар менен мектептеги окуу жайларында толук кандуу жумуштарды алып баруудабыз. Бирок жаш балдарды наркотик заттарын саттырган факттар боюнча азыр выявлять этип, ошондой факттар болсо выявлять этип, ошол жаш балдарды тарткандар боюнча кылмыш жообуна тартабыз. Азыркы кезде ал боюнча толук кандуу жумуштар жүрүп жатат. Сизге маалыматты цифрлар түрүндө сизге беребиз. Рахмат.